Бүгін 7 октябрда Садыр Жапаров журналисттерге маалымат жыйын берди. Андага журналисттер тарабынан артыңызда Жээнбеков жана Матраимовдор турат деген сөздөр айтылууда. Куран кармап артымда ал кишилер турбайт деп айта аласызбы деген суроо берилди. Садыр Жапаров артында Жээнбеков жана Матраимовдор турат деген сөз калп экенин айтты. Ал бул тууралуу Куран китебин кармап айта ала турганын белгиледи. Кечээ 6 октябрда Жогорку Кеңеш кезексиз жыйынга чогулуп Садыр Жапаровду премьер-министр кылып шайлаган. Бүгін Ала Тоо аянтында бул чечимге каршы митинг өтүп, Тилек Токтогазиев бул кызматка көрсөтүп жатышат. Садыр Жапаров журналисттерге брифинг уюштуруп жатат. Кыргыз элине кайрылгым келип турат. Кечээ парламентке чогулуп, көпчүлүк добуш менен мени шайлашкан. Өкмөт үйүнө барып келдим. Бир топ өкмөт үйүнө бара жатыптыр. Өкмөттүн иши токтоп калган жок. Бардык курам иштеп жатат. Ар кайсы күчтөр аракет кылып жатышат. Өкмөт үйүн ээлеп алышыптыр. Бүгүн кырдаал оор. 300 киши кирген экен. Бийлик талаша турган убакыт эмес. Легитимдүү премьер-министр катары иштеп жатам. 1-2 күчтүн артында чоң күчтөр турат. Курал таратуу пландарын түзүп жатыптыр. Андай боло турган болсо аттарына чейин айтып жалпы элге кайрылуу жасайм деди ал. Кечээ 6 октябрда Жогорку Кеңеш кезексиз жыйынга чогулуп, Садыр Жапаровду премьер-министр кылып шайлашкан. Бүгүн 7 октябрда өкмөт үйүндө парламенттик шайлоодо аз салышкан партиялардын өкүлдөрү чогулуп, өкмөттүн жаңы курамын түзүү үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Жыйынга катышкан Жанар Акаев буларды билдирди. Милиция ишке чыксын, эл аларга баш ийсин. Жогорку Кеңеш депутаттарын чогултуп убактылуу спикер дайындап, элди тынчталы. Болбосо Крим дүйнө баш көтөрүп, ишкерлер коркунучта, деди ал. Бүгүн 7 октябрда өкмөт үйүндө бир нече партиянын өкүлдөрүнүн катышуусунда жыйын өтүүдө. Андалар жаңы өкмөттүн жаңы курамын түзүү маселесин талкуулап, башка партиялардын өкүлдөрүн күтүп жатышат. Биз өкмөттүн имаратын сактап отурабыз. Биз бул жакта министрлик бөлүштүргөн жокпуз. Элге туура маалыматты жеткиргиле. Сыймык Жапикеев мурдагыдай болуп, башкы прокуратура өрттөнүп кетпесин деген максатта ал жакты карап жатат. Туура түшүнгүлө, деди Чоң Казаттын лидери Максат Мамытканов. Садыр Жапаров Жогорку Кеңештин депутаттарын коркутуп алып келип, мени премьер-министр кылып шайлады деген сөз калп деп бүгүн 7 октябрда брифингде Садыр Жапаров билдирди. Буга чейин депутат Элвира Сурабалдиева Садыр Жапаровдун тарапташтары депутаттары коркутуп алып келген деп айткан. Садыр Жапаров эч кимди коркуткан жокпуз. Бирөөнү коркуткан болсок айтышсын, деди. Бүгүн 7 октябрда өкмөт үйүндө бир нече партиянын өкүлдөрүнүн катышуусунда жыйын өтүүдө. Андалар жаңы өкмөттүн жаңы курамын түзүү маселесин талкуулашууда. Жыйынга Бир Бол партиясынын өкүлү Нурсултан Кубанов дагы келди. Партиянын өкүлдөрү чогуу сүрөткө түштү. Андан соң сыртта турган эл өкмөткө киребиз дегенден улам алар сыртка чыгып кетишти.